Таңшола көрсөтүүсү түз эфирдейбиз. Кыргыздын каада салтын сактап, улуттук брендти дүйнө жүзүнө жайылтуу менен алектенип келген патриот инсан бүгүн биздин конокто. Азамат Имангазиев, кош келиңиз. Саламатсызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат. Менин атым Азамат, биз болсо мондай кичи боз үйлөрүн биякта өзүбүздү эле Кыргызстанда даярдайбыз. Жасайбыз. Бул биздин боз үй болсо чоң боз үйдөй эле. Бирок биздики кичинекей болуп калган үчүн 4 канаттан. Бул керегелер, бул 4 канат, бул чогултат. Эми кыргызский лего деп аталып туруп айтып койсо болот. Буну конструктор буну чогултса болот. Бул атайын кичинекей биздин балдарга дагы ылайыктуу. Эмне үчүн бул өзүнүн каркасын биз жасап атканда аябай көп эметип, зыяны болбошсун деп атайын жасаганбыз. Материалы. Материал болсо бул полиамид, первичный пластик деп коет. Эч мындай токсичный эмелер чыгарбайт бул. Келиңиз анда азыр сиз чыгарып, кайра чогултуп көрбөйлүбү? 4 канат болгондо ошондо Азамат мырза 4 кандай топтом керегеден турган үчүн 4 канат. 4 канат. Эми чоң боз үй чоңураак болсо 6 канаттан деле бар. Биздин боз үйлөр да бөлүнөт да, бул болсо мындай. Канча убакыттан бери алектенип келесиздер? Уже биздин проект болсо уже 1,5 жылдан ашты Кыргызстанда. 1,5 жыл. Ошол жылдар аралыгы эмне деген жечкендиктер болду? Кайсы бир көргөзмөлөргө катышып жүрөсүздөр? Чет өлкөлүктөр тарабынан ушул боз үйгө барган кызыгуусу кандай болуп жатат жана алар чогулталат бекен? Бизде инструкция бар. Инструкция бар. Ошо инструкция боюнча көбүнчөсү чогултат. Эми бизден алган чет мамлекеттеги эмелерибиз болсо алар биз сураганбыз өзүбүз канча убакта чогултуп атасыңар. Ушу каркас болсо жарым саатта чогултушат. Эң эле Кеч дегени. Жок, кеч эмес, наоборот, эрте чогулткан болсо жарым саат болду да. Кээ бирөөлөр айтып атат 2 саат даже. Үйгөлө менен чогулуп туруп 2 саатта даже чогулткан. Бул болсо бизде Швейцарияда бир ошентип чогултушкан да. 2 саат демек. Эми балким биздин инструкцияда англисче жазылып турат. Ошондон түшүнбөй калганданбы, билбейсиз. Бирок эң эле тез деген болсо бул жарым саатта чогултушат. Жарым саатта. Бизде деле бул жакта биздин эле Кыргызстанда жашагандар, алгандар деле мындай караганда ойлошот, боз үй менен бат эле чогултам деп. Бирок ошондой убакыт кеткен. Эң эле өзгөчөлүгү бул мыксыз турак-чай. Жана сиздер дагы мыксыз мына ушул техниканын заманы менен ушул нерсенин жардамы менен жасайт экенсиздер. Анда эмесе чогултуп баштасак. Болжолдоп көрсөтүп берсеңиз. Бул мындай ууктар менен эметет атайын. Биз кандай билгенче биринчи эшигин, анан кийин керегелерин эметип туруп, анан түндүктү көтөрүп уук менен карматат. Биздики ошондой эле, кадимкидей эле чоң боз үйдү чогулткандай эле чогултат. Баканга сай алат түндүктү. Ошондой эле кылып эметебиз, бирок биздики айтып атпаймынбы, кичинекей болгончу ошон үчүн 4 канат болуп калды. Ылайыктуу болду да бизге ушу. Кыргыз легосу боз үй канча эмеден турат дегеним? Канча Баасы? Баасы дагы анан канча бөлүктөн турат бул боз үйдү чогултуп бүтүрүү үчүн? Не деген канча бөлүктөр эсептелген ичинде? Бизде болсо могу өзү каркас 82 деталь жасалган. Эмне үчүн дегенде бүт баары чыгат. Ар бири. Ар бири отдельно турат, ушунун баарын. Биринчи могу эң биринчиден биздин инструкция боюнча бул керегесин бир канатта чогултабыз. Сиз өзүңүз чыныгы боз үйдү тигип көрдүңүз беле? Ооба. Бизде көчмөндөр оюн болгондо биз Кырчынга барганбыз, ошол жерден өз боз үйүбүздү тиккен болчубуз. Бирок биз катышып эметкен жокпуз конкурска, өзүбүздүн боз үйүбүздү тиккенбиз. Бирок конкурстарда болду ал жакта менин билишимче. Ылдамдыкка. Ооба. Быйыл рекорд кайрадан жаңыланды деп билем. Мүнөттөрүн эстей албай турам, бирок бир 18 бе 17 мүнөткө жеткен убакта чогултуп атышат жигиттер азыр. Бул да болсо да жакшы, албетте. Ал эми бул боз үйдү негизи жасап чыгуу тууралуу, улуттук брендке айландыруу идея кимге таандык, жана биринчи Эмнеден улам пайда болду, Бул идея болсо биздин командада Данияр мырза деген байкебиз бар. Ошонун түшүнө кирген. Түшүнө кирген. Анан кийин бизге баарын айтып, анан кийин ошондон кийин почти 1,5 жыл кетти. Ишке ашырдык биз. Ал ошол убакыт бою Данияр эке уктай бердиби? Мындай көрө бериш үчүн да, детальдер кандай болот экенин. Биз башында бул каркасты болсо ойлогонбуз, мындай эң эле чоң боз үйгө окшоштуруп жыгачтан жасайлы. Просто жыгачтан жасаганда көп эметип сынып калат, ошондон анан биз ушу полиамид пластик. Сонун. Биз Канышайды калтырып койсок болот, Канышай өзүнчө эрмектери. Анан ушу каркасты чогултканда алдында мындай кийиз ковриги бар. Бул кийизден эле жасалат кадимкидей, анын үстүндө эмеси менен покрытие кылып жаап коебуз. Бул оймолордун баары колго тигилет. Бизде биякта
мастерскойдо бүт баары ушу жазылат. Атайын. Расцветкалар дагы бар ар кандай. Бул чет мамлекетке эметкенде ошолордун эмесине караштуу ылайыктуу кылып жасайбыз. Туурдуктары, ушу кийиздер кадимки эле табигый кийиздер жасалган. Кадимкидей эле. Берсеңиз бул жакка көрөлү да. Жакшы, бул Эң полиэмидден сонун жасалган кыргыз Кыртасы. конструктору болуп калат. Кыргыз конструктор болгондо боз үйдү дээрлик бир мындай чамдап жасаганда жарым саатта курала турчу. Эми уже кол көнүп калса 15 Кол көнүп калса 15-20 мүнөттө курала турчу боз үй. Анан муну биз көбүнесе чет өлкөлүк өкүлдөргө, туристтерге берип, анан үйдүн кайсы бир жерине сувенир катары колдонобуз. Туура. Сувенир кылып белек кылып деле үйгө коюп койсо болот. Эркин, бул сенин үйүң. Жакшы. Бул сенин Бул үйүң. менин үйүм. Азыр мама папа оюнун өнүнө өстүп койсун. Эчтеке алдар эмеспи? Сонун Айтыңызчы, мындан ары бул нерсе менен чектелбесеңер керек. Албетте бул кичинекей нерсе болгон менен дагы муну өнүктүрүү мындай оңой олтоң иштердин бири эмес. Дагы кандай пландарыңыз бар? Азыр мына дагы бир проектти жасап атабыз, шырдак. Конструктор шырдак. Жок. Оймолор расшифровкасы менен. Кайсы оймол эмнеге эметилгени тандалган. Ошондой кылып рамка кылып жасап атабыз азыр. Сувенир катары көп сатып алса керек чет өлкөгө. Чет өлкөгө жакшы эле кетип атат. Абдан жакшы. Данияр байкебиз муну түштөн көрүп жасап баштаган экенсиздер. Калган долбоорлор дагы түш аркылуу болот атабычы? Биринчиси ушу Данияр мырза түш менен башталды. Анан кийин калгандарын уже биз ушу эме менен токтобойлу деп атабыз. Сиздер көптөгөн кардарлар менен кезигесиңер, чет өлкөлүктөр менен түзмө-түз мындай отуруп алып жасаганча сүйлөшөсүңөр да. Анан алардын биздин боз үй тууралуу пикири кандай экен? Негизи бул кыргыздын боз үйү дегенди туура түшүндүрүп берүү дагы зарыл да. Себеби боз үй бул бир гана кыргызга таандык эмес, бирок кыргыздын бою бул өңгөчө. Монголдуку бар, казактыкы бар. Ошондо it's Kyrgyz боз үй дегенде мындай кандай түшүнүшөт дегеним же көбүнесе монголдуктар кылып эсептешет. Көбүнчөсү биринчиден ойлошот, монголдорку коебуз деп. Бирок монголдорду колсо эми биз мындай биздики кыргыздыкы деп айтпайбыз. Биз муну түшүндүрөбүз, көчмөндөр жашаган, эмне үчүн дегенде ата бабабыз баары эле көчмөндөр болчу. Мындай бөлүп эметпейбиз, бул биздин кыргыздыкы. Бирок уже эметип атканда өзүлөр түшүнөт да, бул биз кыргыздар жасап атат экенин баарын өзү түшүнүшөт. Уже анан абдан жагып атат. Биздин ушу боз үйүбүз. Көп эле алышат. Мына ушул боз үйдү сатып алгандан соң дал ушул чет өлкөлүктөрдүн арасында балким ушул боз үйдө дагы жашап көргүбүз келет, бир-эки күн уктагыбыз келет дегендери пайда болсо керек арасында. Нью-Йоркто мен билгеним боюнча азыр бир чоң үйдүн крышасында боз үй отель кылып жасап коюшат. Швеция мамлекетине дагы бир ишкер өзү Монголияга барып ошол жакта боз үйлөр көрүп, ошондон бир канчасын тигип, ичинде свет киргизип, полдорду жылылатып, өзүчө бир бизнес алентип алган экен. Туура, жана Швецияда билишибизче Жибек жолу Авеню көчөсүндө дагы ушул шырдактар, боз үйлөрдүн мына ушундай кичинекей каркастары сатыла турган магазин бар. Чындыгында эле биздин кыргыздын улуттук бренди өнүгүп жатат. Сиздерге окшогон инсандардын жардамы менен терең ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Жана дагы да болсо алдыда элибиздин каада салтын дүйнө жүзүнө жайылтып, материалдык байлыкты өнүктүрүп жүрө бериңиздер демекчибиз. Иштериңизге ийгилик Азамат Чоң мырза. рахмат сизге. Биз эфирибизди уланталы достор. Бирок айта кетчү нерсе, эгер сиздер жакшылап, мен ушул маектен кийин ойлонуп атам да, жакшылап түшүңөргө көңүл бурула депчи. Балким ал жакта жакшы бир сыр, аян катылган, аны ишке ашырууга убакыт келчү. Түшү оңолгон адамдын иши да оңолот деп коет эмеспи? Биз программабызды улантабыз.